Салам барыңыздарга. Бүгүнкү видеом менин кийимдерим, гардеробум боюнча болот. Негизи көбүңүздөр билгендей эле мен минималистмин. Жана бүгүн жайкы кышкы кийимдерди иреттеймин. И баса бир 2-3 киши ушу мен чыптамаларым эле асылып калышты. Бир кызыл чыптамам бар, анан могул. Ал кызыл кыска, анан ушул узун да. Мен аябай жакшы көрөм. Буларды Кыргызстандан бирөөнү мамам алып келген мага. Бирөө муну болсо менин бөлө эжем үйүнө барганда кийгизген. Ушуларды күз, жаз, кыш сөзсүз түрдө постоянно кийип жүрөмүн. Аябай сонун, жылуу кармайт. Кызыл чыптамасын эле чечпей койду дегендер бар. Чечпейм такыр. Вот. Ал эми мына минималисттин гардеробу азыр бул жакта. Так, азыр көрсөтөйүн моундай. Мынакей, бул менин кышкы кийимдерим. Болду. Ушул эле. Мен минимализмге 2 жыл дегенде араң келдим. 2 жыл ичинде эми айтпай эле коеюн, кийимдин жакшысын деле, жаманын деле толтуруп алыптырмын да. Аябай көп болчу кийимим. Аябай. Азыр мынакей. Ушулар мага жетет мисалы. И баса мына. Бул жакта дагы бир безрукавкам бар. Могул жак жайнаган өзүмдүн кийимим болчу. Бул азыркы кызымдыкын дагы илип койгом. Место ашып калды. Мынакей могу вешалкалардын баардыгында кийим бар болчу. Жана дагы да вешалка жетчү эмес мага. Мынакей. Силерге аябай сүйлөп берип видео тартайын десем, кызым уктап калды го. Ойгонгуча бир аз экрандын ар жагынан эле сүйлөп берейин. Мен азыр жайкы кийимдеримди коробкаларымдан чыгарып, кышкыларды саламын. Шкафтын ичине деле кышкы жайкы кийимдерим батат. Бирок мага антип баарын аралаштырып койгон жакпайт. Чаңдабай ошо коробканын ичинде эле турганы жагат да. Негизи минимализм десе эле элдер жоктук, аздык деп түшүнөт экен. Бирок андай эмес. Минимализм өзүнө аябай көп нерсени камтыйт да. Эң негизгиси бул жеңил жашоо деген түшүнүк. Видеону толук көрүп, укпай же маанисин түшүнбөй эле комментарий жазган адамдар аябай көп. Мен минимализмге жаңы келип баштаганда сени көрөбүз, бир бала төрөчү дешчү. Мына төрөдүм. Эми эмне дешет дебейсиңерби? 2-3 балаң болсунчу, ошондо сени көрөбүз. Же болбосо Кыргызстанда жашачы. Ошондо сени көрөбүз дешет. Бирок Кыргызстанда жашаган эле кээ бир тааныштарымды, албетте минимализмди каалаган тааныштарымды минимализмге алып келип жатамын. Мен өзүм минимализмге 2 жыл дегенде араң келгем. Биз болор болбос, керексиз оокаттардын баарын эле алып эле топтоп, анан аларды жыйнаганга энергиябызды коротуп эле жашап жүрө береткенбиз да. Бир видео менен негизи түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес да. Бирок аз-аздан болсо да мени тааный бериңиздер. Акырындан ушундай видеолордон көп бөлүшүп турамын. Баса учурдан пайдаланып бир суроого жооп бере кетейинчи. Эмнеге иштебейсиң деген суроолор бар. Даже кээ бирөө жазыптыр, иште да үйдө жата бербей депчи. Мен университетти бүткөндөн бери эле иштеп келтам. Күйөөм да келишпейт, иштесең иште, иштебесең үйдө отура бер, өзүң бил дейт да. Анан мен дайыма ошо туризмде иштеп келдим, отелдерде. Анткени өзүм туризмди бүткөнмүн университетте, Манас университетинде. Анан бирок дайыма ошо үйдө отуруп эле онлайн акча тапсам деп каалачумун да. Анан Кудайга шүгүр, азыр ошол каалоом орундалып жатат. Үйдө отуруп эле мен онлайн акча табамын. $1000 кем болсо, бир аз эле кем болот. Бирок ашыгы менен таап жатамын да. Ошон үчүн азыр бирөөгө мындайча айтканда найымда такыр иштегим келбейт.
Kızım oygondu. Ne deysin Müsyo? Oy, emi Cinayla sen geçke güt oturmadın mı kızım? Kaçan oygonop dep. Müsyo mağa жардамдашасың ба? Kışkı giyimlerdi yaka salalı. Icap kılasın o şentip. Hiç. Bello dağ. Dağsın. Мол коробкама кызымдын, өзүмдүн уже такыр кийилбей калган кийимдерди салып коем. Анан мисалы инстаграмдан муктаж үй бүлөлөр жазып калат же болбосо кошуналардан эми чыгып ким чыгып калса ошолорго беремин да. Бул жака бүт колдонулбагандарды салып сала беремин. Эмнени жоготтуң? Я. Бар тиги залдан карап кел. Карап кел. Мисалы, могул рубашка. Эртең кетет бир инстаграмдан бир эже бар. Тоже кыргыз эже. Ошол эжеге жөнөтөмүн да. Мисалы мына мындай кызымдан уже чак келбей калган кийимдер болот да ушундай. Ошолорду берем да. Эртең барып каргодон салып келем. Мындай толтура колготкилери бар. Мындай спортивный костюм. Всё, ме. Планшетти карап келчи. Экен иштейт бекен, карачы. Андан сырткарда моундай чоң. Всё, акырын топтурчу, мен сүйлөп алайын, э? Мама. Ооба, бар шаржга сайып кел, бар. Андан сырткарда мына моундай пакетке даярдап койгонмун. Кийилбеген, бул жакта бүт кызымдын кийилбеген кийимдери да, чак келбей калган кийимдери. Ушулардын баардыгын ошол эртең эжеге салып жиберемин. Бул жакта бут кийимдери. Мен көбүнчө мындай аябай эски кийимдерди бербейм да. Эми өзүм бир эле кызым болгондуктан, мындайча айтканда бир эле сезон киет. Анан же болбосо такыр эле кийилбеген кийимдер бар бул жакта. Мисалы, могунусун бизге белекке досторубуз берген, такыр кийилген жок. Бул жапчаң ойдон эле кетет. Мисалы, бул этикеткасы менен носкилер. Дагы бул да белекке келген, бирок эми кийилбей калды да, ушул бойдон эле калып калды. Анан буларды ошо сактап отура бербейм. Мен сразу эле берип салам да, көбүнчө ошо муктаж үй бүлөлөргө берип таштаймын. Өзүмдүн кийимим болсун, күйөөмдүкү же болбосо кызымдыкы. Мисалы, могул көйнөк дагы белекке келген, мул дагы кийилген эмес. Ошондой кийимдер аябай толтура могул жакта. Ошол. Кой, буларды чачпа кызым, булар эртең бир жакка кетет да. Негизи биз керексиз оокаттарды, кийимдерди аябай көп алат экенбиз да. Мисалы, жанагындай импульсивный покупка деп коет го, эмоцияга алдырып алып жиберебиз да. Мисалы, мореке муслиновое одеяло. Ушуну инстаграмдан көрүп эле аябай жактырып, жанагы блогерлер реклама кылса эле жөн эле алып алгам да. Кереги деле тийген жок, одеялосы деле толтура болчу, просто эле эмоцияга алдырып эле сонун экен деп алып алгам, ошол бойдон эле турат да, колдонулганда жок. Болбосо ушул одеялону деген 2 жыл мурун, 2 жыл кайдан, 2,5 жыл мурун 250 лирага алгам. 250 лира мындай кымбат эле болчу да. Мисалы, могу костюмчикти дагы эмоцияга алдырып эле алып алгам. Ал кезде кыш болчу. Анан бир магазинге кирип эле, анан ушуну көрүп калдым да.
чоңураак алып коеюн, жай келгенде киет да деп аябай жактырдым ушу костюмчиктичи. Анан алып алдым. Анан бала деген боюн биле албайт экенсиң да, бою өсүп кетип, бул чак келбей калган да жай келген кездечи. Ушундай туура эмес покупкаларды аябай көп кылат экенбиз биз. Бирок эми азыр мен андай кылбайм. Ошол нерсеге келдим уже. Импульсивный покупка, мисалы бир покупка кылаардын алдында 24 саат ойлонуш керек экен да. Мен ошол эрежени уже сактап баштадым. Сөзсүз түрдө бир аябай жагып, эмоция калтырып ушуну алышым керек болуп аткан кезде аябай ойлоном да, ушул кийим менен жарашыктуу кие турчу башка дагы кийимдерим барбы? Мисалы кофта жагып атса, ошол кофта менен канча шымым бар, канча юбкам бар депчи. Же жөн эле алып эле анан астына жарашыктуу эч нерсем жок, гардеробумда туруп калбасын депчи. Ошол. Мына азыр сиздерге минималисттин кызынын кийимдерин көрсөтөм. Бул жакта үйгө кийген кийимдери бул. Бул болсо көчөгө, сыртка чыкканда кийген кийимдери. Анан носкилери турат. Бул жакта жөн эле сумкалар турат. Бул жакта одеяло. Кышкы, жайкы одеялолор. Бул болсо жайкы кийимдери. Болгон жайкы кийимдери ушул жакта. Кийимдерди жыйнап бүттүм. Азыр болсо паркка барып, бираз Ниссаны ойнотуп келейин деп атам. Негизи аябай эле толуп алыптырмын. Жай келгиче бираз бир 3-4 килограмм арыкташ керек. Ниса. Биз паркка келдик. Күн сонун болуп жылып калыптыр. Ошо негизи эртеңден баштап аябай ысыйттап атышкан. Бизге уже жаз жай келди. Бол да. Каргого жөнөдүк. Кече айтып атпадым беле, кийимдерди салып жиберем деп. Ошолорду алып бартабыз азыр кызым экөөбүз. Мына минтип коляскага салып алдык. Ниса карап койчу. Карго болсо биздин үйдүн жанында эле. Могу көчөдө, могу магазин мага аябай жагат да. Бардыгы апапакай сонун кийимдерди сатат ушул жакта. Баалары дагы арзан эле. Бул Турцияда кыздар кайсы көчөдө ал магазин десеңер Гүллүктө. Каргого келдик. Каргону салып жөнөттүк. Азыр биз болсо паркка бартабыз кызымды ойнотконго. Жана мен сиздерге бир суроом бар эле. Азыр видеолорум көбүнчө 10 минута, 15 минута арасында эле болуп жатат го.
Анан ушундай кыска кылып эле тарткан жакшы экен, же узунураак тартайынбы, мисалы жарым сааттык же да. Тил жактан оюн бөлүнүп кетти. Ошол видеолорумду ушундай кыска эле кылганым жакшы экен, же узунураак кылып тартайынбы? Албетте бул суроо менин видеолорумду кызыгып көргөндөр үчүн. Ошол кийинки видеодо көрүшкөнчө